Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 7 март 2023 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Алтын Ордода жүрөм туғандар. Ушул Алтын Ордонун бир сатылуучу үй бар экен, ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Алтын Ордого кирип кеткен негизги көчө жана эски аты Горький же болбосо жаңы аты Анкара көчөсүнүн кесилишинде турам. Бир аз эле ылдыйраак түшсөңүздөр городской каток же болбосо Международный университет бар туғандар. Сіздер ушул жерден түз эле түштүккө карай бара бересиздер. Алтын Ордо 5-көчө 80 даректе сатылуучу үй жайгашкан. Анан конуштун өзүнө деле барган маршруткалар бар жана бул жерден эле шаардын бурч-бурчуна көптөгөн маршруткалар менен барсаңыздар болот. Туғандар, Бишкек шаарынын батыш тарабындагы Новопавловканын Алтын Ордосун адаштыра албаңыздар. Бишкек шаарынын чыгыш тарабындагы Алтын Ордо конушу. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым туғандар. Бул мынакей үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Алтын Ордо 5-көчө 80 даректе жайгашкан. Көчө тараптан көрүп турасыздар, бийик дарбаза жана бийик забор. Бул жакта гараж. Эң эле түндүк чегарасы мынакей бул кошунан заборунан башталат. Эң эле түштүк чегарасы забор бүткөн жерге чейин мынакей бул кошунан заборуна чейин болуп калат. Жалпысынан жеринин аянты туғандар 5 соток, документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп, бардык документтери бар туғандар. Көчөлөрдү көрүп турасыздар, кенен природный газ бар экен, электр энергиясы, центральный канализация бар. Мынакей бул райондун көрүнүшү туғандар. Видеонун башында айткандай, Бишкек шаарынын чыгыш тарабындагы туңгуч тараптагы Алтын Ордо туғандар. Новопавловканын Алтын Ордосуна адаштырып албаңыздар. Эми короосуна кирип калган маалыматты берейин. Мектеп боюнча айтсак, бул Алтын Ордонун өзүндө мектеп, садиктери бар жана жакын жерде Аю Грант, Международный университет, городской каток, дагы бир аз эле чыгышыракта туғандар эмелер деле бар болчу. Түрк лицейи ушундай да бар болчу туғандар. Мынакей бул короосу. Бул жерде арка, түшсөңүздөр ал жакта огород, бактар, да хозпостройкалар бар. Бул жакта 300 квадрат метр болгон үйүбүз. Стенасы толук түрдө кирпич, тышкы тараптан утеплять этилген, сейсмопояс колонналары куюлган жана биринчи этаж менен экинчи этаждын ортолору монолит экен туғандар. Негизинен өзүбүз үчүн сатып салынган үй дейт. Кээ бир себептерден улам азыркы учурда сатылып аткан учуру. Азыр үйдүн ички тарабын бир чекеден көргөзөйүн туғандар, андан соң короосун ачып да калган маалыматтарды бир чекеден берем. Мынакей бул негизги кирүүчү эшиги. Киргенде прихожка. Киргенде прихожка. Ушул эле жерден сол тарапка кирсеңиздер кухня жайгашкан. Түз кирсек холл, ал холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул прихожкада мындай раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр. Бул жагы мынакей кухня. Көрүп турсаңыздар, кухонный мебелдер, чыгыш тараптан терезелер, потолок гипсокартон, мынакей полдор ламинат. Мебелдер боюнча айтсак деле, кээ бир мебелдери калат туғандар. Мынакей бул кухонный мебель, анан өйдөнүн да кээ бир мебелдери калат экен. Ал жөнүндө дагы келип үй ээсинен да толугураак маалымат алсаңыздар болот. Мынакей бул жакта холл, ылдыйкы этажга, анан оң тарапка кирсеңиздер зал жайгашкан. Негизинен туғандар, могу арканын бул тарабы 3 этаж, ылдый жакта подвал деле бар, жилой, ары жагы 2 этаж туғандар. Азыр видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзсөм, анан ушул холлго кирип эле оң тарапка кирсеңиздер, бул жерде мынакей зал жайгашкан. Полдор ламинат. Ремонт деле жаңы эле ремонт болгон үй экен туғандар. Мынакей өзүңүздөр деле көрүп байкасаңыздар болот. Андан ары биринчи, экинчи этажды көргөзөйүн, анан подвалды да көргөзөм. Мынакей бул экинчи этажга кеткен тепкичтер. Этаждын ортосуна монолит куюлган туғандар. Жана мынакей бул экинчи этаждын коридору. Чыкканда эле оң тарапта бул жерде үйдүн ички тарабындагы ажаткана, раковина орнотулган. Анан бул жагында мынакей душ.
Үйдө паровое отопление бар, кухняда теплый пол бар туугандар. Жана чыгып сол тарапка карай бурулсаңыздар, бул жерде спальня бөлмө. Бул мебель деле калат туугандар. Анан спальня бөлмөнүн бул жака балконго чыгып кетсеңиздер болот экен, бирок балкондун мынакей темирлери орнотулган. Бирок толуктуу да бүтө элек. Негизинен мынакей. Бирок мындай темирлери орнотулган туугандар. Андан ары бул жакта дагы бир спальня бөлмө. Бул жактан деле мынакей дагы бир балконго чыксаңыздар болот. Мынакей. Эми бул жерде дагы мондай бир холл дейбизби, зал дейбизби, дагы бир мына ушундай бөлмө. Чыгыш тараптан чоң мынакей терезе. Батыштан деле чоң терезе туугандар, отопление батареялары бар. Мына ушундай бөлмө. Мунун ылдый тарабы жанагы арка болуп калат туугандар. Ылдый тарабы арка болуп калат. Аркадан түзгө чыксаңыздар, бул жерде мынакей огород, жаш үйгө кирген бактар, хозпостройкалар бар. Азыр аларды деле видеонун жүрүшүндө көргөзсөм. Анан сиздер кирип, азыр биз кирип эле сол тараптагы эшик менен мындайдан көргөзүп чыктым. Кааласаңыздар оң тарапка кирип деле бул жак менен да чыгсаңыздар болот. Бул жакта деле бөлмөлөр бар. Азыр мынакей көргөзөйүн. Оң тарапта бир бөлмө мынакей, жана өзүнүн душу бар экен бул жакта мынакей. Бул бөлмөнүн өзүнүн душу бар, жана сол тарапта дагы бир спальня бөлмө мынакей. Жана айткандай, бул жактан дагы чыксаңыздар болот, жана ал жак менен деле чыксаңыздар болот. Негизинен 300 квадрат метр болгон чоң үй. Мынакей бул экинчи эшиги негизги. Бул жактан эгер кирсеңиздер, киргенде эле сол тарапта бир спальня бөлмө. Анан бул тепкичтер менен калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыздар туугандар. Мен кайра сатылуучу үйдүн биринчи этажындамын. Эми сиздерге подвалды көргөзөйүн туугандар. Бул жакта подвал, бул жак улуттук бөлмө экен туугандар. Полдор ламинат. Жана сиздер бул жерден тезеле бул жакка чыксаңыздар, отопление котел жайгашкан бөлмө, ал газовый котел жана көмүр менен, анан электр энергиясы менен жылган котелдор менен үйдө жылытат. Жана ошондой эле бул жактагы эшик менен деле кирип чыксаңыздар болот. И бул жерде дагы бир мондай склад деле бар туугандар. Эми короосун ачып калган маалыматты берейин. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Анан киргенде сол тараптан мынакей мондай тротуар. Оң тарапта туугандар, үйдүн тышкы тарабынан кирсеңиздер эле болгон гараж, жана ички тараптан бул жактан кире аласыздар. И жанакы бул биринчи негизги кирүүчү эшик. Ал сиздерге бул жак менен көргөздүм. Бул жактан экинчи негизги кирүүчү эшик. Бул жакта да мындай айланып келип көргөздүм, көрдүңүздөр. Жана бул арканан туугандар портер деле кирип короосуна өтүп кете алат экен. Эми короосуну көргөзөйүн. Бул үйдүн батыш тарабы. Тегеренте бактар, черешня, алма жана башка мынакей туугандар кошуналар болгон чекаралар бийик забор менен тосулган. Жанакы подвалга кирип кеткен өзүнчө бул жакта дагы кирип чыккан негизги кирүүчү эшиги бар. Жана бул үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү туугандар. И очокана, баня жана төрүндө үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана туугандар. Бул жерде негизинен жер жемиш делексеңиздер болгудай, же кааласаңыздар газон кылсаңыздар деле болгудай көрүнөт. Мына ушундай 500 соток болгон жер участогу туугандар. Так. Дагы эмне маалымат? Айтылган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн туугандар баасы $210 000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эсител деп калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар саламатта калыңыздар.